Ассаламу алейкум туугандар. Сиздердин назарыңыздарга жаш тайлар 6 айдан баштап 1 жашка чейин тайлар, мыналар бээлер сатылбайт. Тайлар эле сатылат. 210 баш тай бар. Ушул видеонун ичиндеги тайларды кайсы бирини жактырган болсоңуз алсаңыз болот. Бирок оптом сатканга ээси оптом сатканды каалайт. Ошондуктан туугандар, оптом бир баада ала турган болсоңуздар, ошо 6 айдан 1 жашка чейин тайларды 47 миңден берем дейт турган жериден. Эгерде тандамай ала турган болсоңуздар, ошол жеринде кандай тайды тандаган болсоңуз ошого карап 30 миңден 50 миңге чейин тайды тандап алсаңыздар болот ар бир башынан. Аны өзү айтат. Ошондо эгерде тоголок баа кылып 200 баш, 40 баш, 60 баш, 50 баш ала турган болсоңуздар, 40 баш дегенде тайлар бир фурага батат да, ошого 40 баш, эң азы 40 баш. 40 баш болсо, анда ошол тоголок баада берет 45 миңден турган жериден. Туугандар, бул баары тайлар породасын ар ким сурайт. Тайды көрүп туруп эле породасын чечип койгула өзүңөр. Себеп бизде силер сураган баягындай данчак, анан силер ар нерсени сурайсыңар. Кээ биркилер өзү да билбейт данчакты. Кана сүрөтүн жөнөтчү дейт. Мынау Кыргызстанда жүрөт го азыркы мынау депчи. Ошондуктан силер мынау дегениңерди дагы бияктагылар түшүнбөйт экен. Данчакты кайсы жерде бар болсо, ошону чыгарган болсо, ошону алгыла. Бизде мына ошо чыгарган тайлар мынакей. Ушул тайлар. Бул данчакка окшосо, значит данчак. Эгерде бул сиздерге башкача көрүнсө, значит башкача. Ошондуктан туугандар, мына ушул тайлардын арасында сиздерге жактырган тай болсо, 1-2 штукту ал өзүңөргө Россиянын ичинде алып кетсеңиздер болот. Кыргызстанга алып кетиш үчүн ал үчүн өзүңөр портер айдап келесиңер. 1-2 тайды алып кеткенге. Жок, 40 баш алабыз десеңиздер, анда фурага жүктөп алып кетсе болот туугандар. Эгерде ушул тайлар сизге жаккан болсо, мен номериме чалсаңыздар болот, WhatsAppка чалсаңыздар болот. Сөзсүз мен ушул тайларды алганга жана Кыргызстанга жеткизгенге уюштуруп жардамым тиет сиздерге. Сөзсүз тайлар өтө жакшы экен. Көргөндөр айтып атат, баалап атат, арасында миллионго сатыла тургандары бар экен дейт туугандар. Эми бул биздин купуя болуп кала берсин. Бияктын туугандарыбыз билип калса, алар баасын көтөрүп койот. Ошондуктан жаккан болсо келгиле. Бээлери сатылбайт туугандар. Дагы айтып кетип атам, бээлери сатылбайт. Кулундары, ушу тайлары ургачы эркек аралаш сата берет алар туугандар. Ошо баасы дагы айта кетейин, 30 миңден 45 миңге чейин. Эгерде тандамай болсо, ашып кетсе 50 миңге чейин дейди. Бирок алар чоң тайларын айтса керек деп ойлойм, 50 миң деп. Сиздер тандаганда чоң тандайсыздар да, кичүүнү тандабайсыздар. Ошого тандамай болсо 50 миңге чейин деп айтты. Балким кичүүсүн тандап калсаңыздар, анда ошол кичүүсү 30 миңден башталып 50 миңге чейин. Арасында 47 миң, 45 миң, 38 миң, 40 миңдик болуп калышы мүмкүн. Аны ээси тандамайга ушундай шарттарды түздү. Эгерде тандабай эле жөн эле ала турган болсоңуздар, тоголок. Мына бир топту ала турган болдуңузбу? Бир топто 20 тай, ургачы 20 тай, эркек тай болсо, анда ошол нерсени 40 башыны сиздер 45 миңден алууга туура келет. Ошол турган жериден. Видеонун сапатына жаман көрбөгүлө, себеп ушул мал кайтарып жүргөн адамдар эле тартат. Бул тайларды мен барып өзүм тарткан эмесмин. Ошондуктан болгону ушул видеодон бирдемке жаккан болсо, ушул тайлар чалгыла, байланышайлы. Кыргызстанга машина бар, Кыргызстанга керектүү кагаздарды бияктан жасатып, таза, айкын Кыргызстанга жеткизгенге шарттары бар туугандар. Мен номерим ошол видеонун астында байланган номер болот. Ошого чала бересиздер.
эгерде башка кандайдыр суроолор болсо ошол суроолорду мага жөнөтөсүздөр, мен суроолорго жооп берем. Кээ бирки адамдар байланышты жакшы көрөт, телефонго чалышып байланышкыла эгерде мен албай койсом, мен голосовой жөнөткүлө деп айтам, ошол голосовойдон сөзсүз жооп берип коем туугандар. Анан кээ биркилер башка нерселерди сурайт, буудай, кандайдыр бир өзгөчө сорттор буудайды бир эжеке чалып жазып атат мага. Мен буудай менен андай сорттор менен иштешпейм. 3-класс буудай керек болсо, жемдер керек болсо чалгыла, анда уюштурсак болот. Азыркы учурда кебек бар. Кебектин баасы 7 сомдон, Кыргызстанга бияктан алып 7 сомдон документтери менен 7 рубльдан. Эгерде өзгөрсө дагы 50 теңге өзгөрүшү мүмкүн, өсүшү мүмкүн. Себеп бул 1 апта, 2 апта мурдагы баа болгон. Ошондуктан кебек капталган, мешокко салган, даяр документтери бар Кыргызстанга 7 рубльдан алуучулар болсо, бир фурага ашып кетсе 18 тонна батат экен. Себеп жеңил келет экен да кебек. Фурага жүктөп жөнөтсөк болот. 18-20 тонна жүктөп жөнөтсөк болот. Машина даяр бар азыркы учурда, сүйлөшсөк болот туугандар. Кебек алуучулар болсо, буудайдын кебеги 7 сомдон 1 килограммы турган жериден баасы. Дагы айта кетейин, букалардын баалары 275-280ге көтөрүлүп атат. 1 килограмм тирүү салмагы. Ошондуктан эми февралга чейин менимче 300ге көтөрүлүп, кайра 280ге түшүшү мүмкүн. Ошондуктан ким алып аткан болсо, азыр алгыла, кийин дагы өсүп калат баасы. Түшүшүнө мен ишенбейм, бирок ушундай прогноз бар. Азыркы учурда 280ге түшүп калышы мүмкүн дейт март-апрель айында. Бирок мен билем, март-апрель эң суу саткан мезгил. Тайлар жок, букалар жок, торпоктор жок мезгилде туугандар. Ошондуктан азыр алам дегендер болсо, шашылыш түрүндө сөзсүз алгыла. Өзүңөр Авитодон издеп көрүп, чалып сүйлөшкүлө. Көбүнчө Авитодо чыгарып коет, бирок ал эски маалымат болуп калат, сатылып кетти деп айтат силерге, сөзсүз. Ошондуктан өзүңөрдүн тажрыйбаңарды ашырыш үчүн эринбей чалгыла. Саткандарга чалып билгиле, кандай, кайсы жерде, канча сомдон, салмагы канча. Бүгүнкү базардын баасы 275-280 болуп жатат. 1 килограмм тирүү бука. Ошондуктан туугандар, эгерде ала турган оюңар болсо, азыртан алып койгула. Кыргызстанга жөнөтө турган кагаздары менен кошо фураларды дагы сүйлөшкөнгө шарттар бар. Мага кайрылсаңар, мен аркылуу албасаңар дагы малды өзүңөр алып коюп туруп, фура сурасаңар болот. Мен жардам берем. Документ, ошол кагаздарын кантип даярдаш керек сиздердин малыңыздарга, ошонун баарын жардам берем. Бирок Москва жактан чалбагыла, себеп Москвадагы мал Москванын өзүдөн жасалыш керек документтери. Москвада карантинде туруш керек. Биздин мал бизде карантинде туруш керек. Сөзсүз. Ошондуктан чалгыла туугандар. Эринбей, кимге кызык болсо чалгыла, сүйлөшөбүз. Эгерде биз жакта жакыныраак жайлашкан фермалардан чалып таап койгон болсоңор, силерге кагаз менен кыйын болуп атса, карантинде өткүзүп, сөзсүз мен баарын жардам берем туугандар. Дагы көрүшкүнчө, ушул видео, ушул тайлар жаккан болсо чалгыла. Сүйлөшөбүз туугандар. Саламатта болуңуздар.